Саламатсыздарбы мырзалар жана айымдар. Информатика же болбосо компьютердик техника жана маалымат технологиялары деген түрмөктөгү сабактарыбызды улантабыз. Бүгүн көтөрө турган темабыз файл системасы. Туруктуу эс тутумдарды форматтоо, файл системасындагы файлдардын ээлеген орду жөнүндө айтып кетебиз. Компьютердеги маалыматтар файл түрүндө сакталат. Фильм болобу, музыка, документтер. Булар бардыгы файлдар болуп эсептелет. Файл бул иреттелген чектелүү байттардан турган удаалаштык жана ал туруктуу эс тутумдарда сакталат. Дисктерде, CD, DVD же флеш карталарда. Файл системасы болсо туруктуу эс тутумда сакталган файлдарды иретке салат жана алардын үстүнөн иш алып барат. Көчүрүү, жүктөө, өчүрүү жана башка сыяктуу. Кандайдыр бир тиркеме же программа файл үстүнөн иш аткарган болсо, ал файл системасына кайрылат. Файл системасы жаңы туруктуу эс тутумдун алдын ала иштетүү үчүн аны форматташ керек же болбосо белгилеп чыгыш керек. Белгиленбеген диске маалыматтарды жазууга болбойт. Эгерде көңүл бурсаңар, катуу дисктин түзүлүшү боюнча дисктер, бир нече диск жана ошого кронштейнге учуна магниттик окуучу баштыкчалар жасалат. Жана файл системасын жазыш үчүн бул эс тутумдар кандайдыр бир ирет менен бөлүнүш керек. Мисалы үчүн, эгерде элестетсек, дисктер жолчолордон турат. Ар бир жолчо секторлорго бөлүнөт. Же болбосо ар бир жолчо өзү сектор болуп эсептелет. Мисалы үчүн, катуу дискте жолчолордун саны 380-700ге чейин болот. Ал эми секторлордун саны 36га чейин болушу мүмкүн. Ар бир сектор көмөкчү байттар менен биригип, ал саны 571ге чейин болот. Же болбосо ар бир секторда 512 байт маалымат сакташы мүмкүн. Ар секторлор биригип, мисалы, кластерлер түзөт. Же болбосо бир 3 сектор, 5 сектор биригип кластерлер түзөт. Кластер дисктин белгиленген же болбосо номери бар деп айтып койсок, бир бөлүгүн ээлейт. Же болбосо алдын ала эсеби бар байттардан турат. Бул байттар кластердин көлөмү деп аталат. Же болбосо ар бир уячага кластердин көлөмүнөн ашпаган гана маалымат жазса болот. Эгерде биз дискте жазылган маалыматты бир таблица катары көрсөк, мисалы, мындай таблица катары, ар бир ячейкасы, ар бир уячасы бул кластер деп аталса, анда файл жазылганда ар бир, мисалы үчүн, файл 2 кластерди ээлеп алышы мүмкүн. Же болбосо кийинки файл 4 кластерди ээлеши мүмкүн. Же болбосо 1 кластерди ээлеши мүмкүн. Эгерде биз биринчи файлды кандайдыр бир аракет кылып, аны оңдоп же кошумча маалыматтарды кошкон болсок, анда файл системасы кошулган маалыматтарды сакташ үчүн удаалашып кеткен кластердин бош жагына жаза баштайт. Же болбосо, эгерде биз кандайдыр бир кластерге маалымат жазсак, кийинки маалымат андан кийинки удаалашып келген бош кластерлерге жазылат маалымат. Ал эми файл системасы, мисалы үчүн, файлдарды жүктөп жатканда, биринчи файлды ушул жазылган кластерлерден чогултуп,
анан кийин оперативдик эс системага жүктөп берет. Азыркы учурда Windows операциялык системасында бир нече файл системалары колдонулат. Булар FAT, FAT32 жана NTFS деп аталат. Булардын FAT32 системалары азыркы заманбап файл тутумдарына иштете албай баштады. Эмне үчүн дегенде, FAT таблица, мисалы үчүн FAT системасы физикалык жактан 2 гигабайттан ашык адрестик алкактан өтө албайт. Жана ошондой эле FAT32 файл системасы эң эле максималдуу өлчөмү 192 гигабайттан ашпайт. Ал эми заманбап дисктердин көлөмү терабайттан ашып атат. 16 терабайттан ашып атат. Ошон үчүн бул FAT жана FAT32 файл системалары мурунку операциялык системаларга колдонуп келген илимдин техниканын өсүшүнө жараша канааттандырылбай калды. Азыркы Windows операциялык системасында негизин NTFS файл системасы түзөт. NTFS файл системасы теория жактан зеттабайтка чейин информацияны сактаганга мүмкүнчүлүгү бар. Эми кайсы файл системада катуу дисктер форматталганын аны биз мисалы компьютерде карап билсек болот. Мисалы компьютер C диски мисалын карап көрсөк, аны үчүн баяндош программасын алабыз, жүктөйбүз. Эсиңизде салсам, аны командалар панелинен бир чыкылдатканда чыгат. Мисалы C дискин карасак, C дискин алып туруп, анан оң чыкылдатсак, кассеттерди чыгат. Кассеттерин алсак, мына ушунда жалпы бөлүкчөсүндө айтып турат. Бул биринчи жергиликтүү диск жана файл системасы NTFS деп бөлүнүп турат. Жана анын жалпы ээлеген орду жана анын ичинен канчасы колдонулган болуп эсептелет. Мисалы үчүн жергиликтүү дисктин карасак, мында кассеттерин карасак, булда дагы NTFS системада файл системасы коюлган. Бул системаны Windows операциялык системаны орноштуруп жатканда орноштуруу программасы форматтайт жана форматтагандан кийин ага системанын файлдарын жүктөйт. Жана ошондой эле бизде могул флешка бар. Флешканы карап көрсөк, кассеттерин. Флешканыкы файл системасы FAT32 деп турат. Кайсы файл системада форматташ үчүн аны файл системада экенин билиш үчүн аны биз форматтоо учурунда биз аныктасак болот да. Мисалы, азыр биз флешканы кайрадан форматтап чыкканга аракет кылайлы. Ал үчүн флешкага келип, аны сол чыкылдатсак, контекстный менюда форматтоо деген бөлүгү бар. Ушу форматтоону алайлы. Анда форматтоо боюнча информация берет, маалымат. Биринчи бул сыйымдуулугу флеш картанын, бул жерде көрүп турасыздар, 7,146 гигабайт деп. Файл системасы. Эми бул жарыялабаган файл системасын 32 деп алат. А биз болсо, мисалы, ушул жерден керектүү файл системаны алсак болсо, же болбосо NTFS же exFAT. exFAT бул Unix системаларда колдонулат. NTFS Windows системасында колдонулат. А FAT32 бул мурунку системалардан калган, ошол иштеп келе турат. Жана айтып кетпедикпи, FAT32 системасы бул 192 гигабайтка чейин адрестик аймакты ала алат. Ошон үчүн бизге бул 8 гигабайттык
дискке 32 файл системасын койсо болот. Жана ошондой эле жана биз айтып кеткендей кластердин көлөмү. Ушул жерде кластердин көлөмүн алып кетсек болот. Же болбосо 2408 байт же болбосо 4960 байт дейт. Бул жерде жарыяланбаган бөлүштүрүү көлөмү бизде 4096 байт болуп эсептелет. Ушул форматтап жатканда биз кластерлердин көлөмүн да аныктап алсак болот. Жана кластер көлөмү жөнүндө дагы азыр айтып кетели. Биз жарыяланган бөлүгүн алсак, баштоо эскертүү болуп атат. Форматто болгон маалыматтарды жокко чыгарыш мүмкүн деген пока маалымат жок. Азыр форматтап жатат. Эгерде жана айтып кеттик, эгерде биз кандайдыр бир файлды түзсөк, мисалы иш таксага форматтоо аяктады дейт. Аяктады, окей. Эми форматтоону карасак, кассеттери жаңы форматталган флеш картада азыр болгону 7,45 гигабайт, анын ичинен 4096 байты азыр колдонулган деп жатат. Бул кызмат көмөкчү маалымат жазган бөлүгү, ошол бөлүгү азыр иштелип жатат. Же болбосо бул таблицаларга, фат таблица деп коет, ошолорго бөлүнгөн бөлүгү. Ал жөнүндө кийинчерээк дагы биз кеп кылабыз. Эми карап көрүңүздөр. Мисалы үчүн, эгерде биз файл канча көлөмдү ээлейт, ошол боюнча карап көрсөк, иш тактасына бир жаңы файл түзөлү. Мисалы үчүн, текст документин түзүп туруп, ага бир кандайдыр информация киргизели. Мисалы үчүн, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 деген 10 цифраны киргизели. Сактоо, жаптык. Эми файлдын касиеттерин карап көрсөк, мисалы, кара, көлөмү боюнча 10 байт информация кирди деп жатат. Бирок дисктин ээлеген көлөмү 4096 байт, же болбосо 400 эсе көп сарптап атышат. Жана биз айтып кеткендей, биздин 10 байттык файлыбыз бир кластерге жазылды. А кластердин көлөмү жана форматтаганда көрдүк 4,96 байт. Же болбосо, эгерде биздин файлыбыз көлөмү боюнча 4096 байттан кичине болсо, анда анын дискте ээлегени көлөмү бир кластерди ээлейт. Демек, ал дискте 4096 байт ээлейт. Ал эми физикалык жактан же болбосо файлдын ичиндеги информацияга караганда болгону 10 эле байт болуп атат. Ошондуктан айтып кетиш керек, файл жана анын көлөмү дискти форматтаганда кластердин көлөмүнөн көз каранды болот. Мисал катары дагы биз карап кетсек, мисалы, ол Mova Video Site деген файлдын көлөмүн карап көрсөк, кассеттери. Мына, бул файлдын көлөмү 85,1 мегабайт болуп атат. Же болбосо 89,260,085 байт дейлейт. Ал эми дискте ээлеген көлөмү бир канча чоңураак болуп атат. Же болбосо 4096 байтка жеткен көлөм берип атат. Мындайча айтканда, файлдын
физикалык көлөмү, анын ээлеген байттарынан турса, ал эми дисктеги көлөмү кластердин көлөмүнө катнаш болот, же болбосо файлдын көлөмүнүн кандайдыр бир сандарга кластердин көлөмүнө катнаш болгон көлөмгө барабар болот. Бүгүнкү темада биз файл системасы, туруктуу эс тутумдун форматтоо жана файлдардын ээлеген көлөмү, файлдардын дисктеги ээлеген көлөмдөрү жөнүндө сөз кылдык. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат.